Анан ошол учурда эле мына учанын берилишиндагы маанисин билбей атабыз да. Уча эмне себептен Кудага тартылат? Учаны эгерде карай турган болсок, бул арка. Ошол Кудага сен арка болуп бер деп атат. Эр жигиттин мына кытайлык кыргыздардын таарынчы бар бизге. Ой, чоң кыргыздар, силерге чоң таарынчым бар деп. Көп нерселердин баарын орустар менен кошуп аралаштырып жок кылып коюпсуңар деп. Себеби эр жигиттин үч журту болуп кызды журттан чыгарып коюпсуңар го деп. Кален Асан Акун деген аксакал азыр 82-ге чыгып калды. Ошол киши өзү таракчы. Айта жүр балам, аманат деп мага тапшырды эле да. Мына ошол эр жигиттин 3 журту боло турган болсо, кыздардын 5 журту болот деп. 5 журт. Мына ошон үчүн 5 самайлы кыз, 5 көкүлдүү кыз деп атайт. Мына ушундай келгенде, ушул арканын дагы ошол кыздын кайын журтуна берип аткандыгы дагы ошол мынакей кыздын 5 журту түгөлдөнүп атпайбы? Кайын журту, төркүн журту, тага журту, кайын журту, жака журту, эли журту деп. Жака журту бул турмушка чыккандан кийин мамиле кылган эже сиңдиси, кошуна колоңдору. Жоро курдаштары, курбу курдаштары. Ал эми эли журту деп кыздын ээси эл болгон.